Аялым такыр жакпайт. О. Аялым такыр жакпайт. Таза эмес. Ажаан дейт. Экинчи аял алсам кандай болот? Анысы андан жаман болуп калсачы. Аңгектен калсаң дөңгөк болуп. Iya. Экинчи алсам кандай болот? Андай эмес да, экөөнө табылат да точночу. Эми эмне кылабыз эми, субханалла. Бирок мындай нерсе бар. Көп вакыттарда туура эми бирөө ушундай болуп калат. Бирок экинчи аял алып, муну мен эме кыла албайт адамдарчы, чечип кое албайт жашоонучу. Андан көрө сабыр кыл, мешитке кел, молдокеге кел. Хикматтарды үйрөн. Кантип аял тарбиялаш керек, кантип субханалла үй бүлө куруш керек дегендерди окусаңыз шариаттан бат эле ажаан эмес эле чити беле орусчасы стерва го, ошондой гана аялды оңдоп койсо болот. Чын айтам. Эң жаман эркекти оңдоп койсо болот. Только бир эле шарт, молдонун жанына келишиңер керек. Макулбу? Молдокеде куланышы мен баягы молдого жаздым эле, ошо мен мага жолун үйрөтсөңүз, анан мындай кыл, тигиндей кыл деп айтат, иншалла ошо жашоо оңдоп аласыз.